Бүгін Чолпон Ата шаарында Ысык көл 2019 эл аралык туристтик жарманкеси старт алды. Мында 100дөн ашык чатыр тигилип, чет өлкөдөн келген туристтерге жергиликтүү пансионаттар өздөрүнүн эс алуучу жайлары менен тааныштырууда. Иш-чаранын негизги максаты жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен туристтик бизнес тармагында байланыш түзүү, чет элдик туристтерди тартуу жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү болуп саналат. Бул ирет саамалык бир нече иш-чараны өзүнө камтып, ар тараптуулугу менен өзгөчөлөндү. Кыскасы туристтик сезон ачылууда ар бир көрсөтүлүп жаткан программа бири-бирине ширелишип турду. Жайкы туристтик сезондун расмий ачылышында вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова сөз сүйлөдү. Урматтуу мекендештер, биз дүйнөнүн абдан кымбат баалуу экспонаттары бар музейлерибиз менен эмес, биз дүйнө элин бейиштей болгон жерибиз менен тартабыз. Туристтерди биздин адам буту баспаган тоолорубуз, кол тигелек жаратылышыбыз, аска жарган шаркыратмаларыбыз, мелтиреп жаткан деңиз сымал көлдөрүбүз, таптаза абабыз жана экологиялык таза азыктарыбыз кызыктырат. Кыргызстандын кооз жаратылышы бир гана Ысык көл менен чектелбейт. Эс алуучулар кыргыз жергесинин ажайып кооздугуна суктануу менен карап, ат минип тоо ташка чыгып, жапайы жаратылышын көрүүгө кызыгуусун арттырат. Бирок анткени менен көл калаасына чет өлкөлүк туристтердин агымы жайы кышы дебей жыл санап өсүүдө. Бул ирет туристтик сезон Ысык көлдө былтыркыдан 10 күнгө эрте ачылды. Бүгүнкү өтүп жаткан туристтик жарманкеге жылдагыдан дагы айырмачылыгы дагы бул 7 областтан Кыргызстандын бардык туш тарабынан келген тур потенциалды көрсөтөлү деп бардык тур фирмалар, тур объектилер келип ушундай бир көргөзмөгө катышып атышат. Андан сырткары биздин коңшу мамлекеттерден келген тур фирмалар, ошолордун өкүлчүлүктөрү бар. Бул ирет көргөзмөгө өлкөнүн 7 дубанынан боз үйлөр тигилип, ар бири өзүнүн колунан жаралган кыргыздын улуттук кийимдерин, ат жабдыктарын, ала кийиш шырдактарын жана кыргыз эли байыртан колдонуп келген эмерек буюмдары коюлган. Өткөрүлүп жаткан иш-чаранын алкагында эл аралык туризм көргөзмөсү каалоочулар үчүн эшигин ачты. Анда 100дөн ашуун эс алуучу жайлар келген меймандарга пансионаты тууралуу маалымат бөлүштү. Чет элден келгендер тигилген кыргыз боз үйлөрүнө, анын ички жана сырткы жасалгаларына жана улуттук кол өнөрчүлүгүнө таң берди. Эң негизгиси Кыргызстандын табиятынын кооздугу менен таза абасы туристтердин көз жоосун алды. Мен Улуу Британиядан атайын келдим. Кыргызстандын жаратылышы кооз, абасы таза экендиги буга чейин эле билчүмүн. Мен Кыргызстанды сүйөм десем да болот. Эми Кыргызстанга эс алуучуларды тартууга чоң күч аракетимди жумшайм. Анткени кыргыз элинин меймандостугу, айкөлдүгү жана кооз табияты келе турчу эс алуучуларды куш көңүл калтырбайт. Саамалыктын жүрүшүндө комузун колго алган ырчы бийчилер эс алуучуларга көлдү мактап, даңктап ырдап, келген коноктордун көңүлүн көтөрүштү. Быйыл Ысык көлдү жарнамалоо жакшы башталды. Көлдө уюштурулган ар бир иш-чара чет элдиктердин катышуусу менен өтүүдө. Албетте бул өлкөгө жемишин бербей койбойт. Бул жарманке Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Мындан улам ар бир эс алуучунун көңүлүнө төп келе турган кызмат көрсөтүүгө жетишүүбүз керек дейт вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова. Анын айтымында өлкөгө туристтерди тартуу үчүн өкмөт тарабынан болгон күч аракеттер жумшалууда. Туристтердин санын көбөйтүш үчүн эң биринчиден биз болсо авиакаттамдарды, темир жолдорду, дагы башка маршруттарды жакшыртышыбыз керек. Биз ачык асман саясатына кошулдук, ошондуктан келечекте мен ойлойм ошол маселе чечилет. Экинчиден Кыргызстан жөнүндө биз абдан чоң бир маркетинг иштерин жүргүзүшүбүз керек. Кыргызстанды дүйнө жүзүндө билиш керек. Быйыл Кыргызстанга келе турчу туристтердин саны 1.600.000 кишиге болжолдонууда. Мындай пикирин туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдирди. Быйылкы жылы албетте биз жакшы тенденцияны көрүп атабыз. Мынакей кечээ эле кечинде ушул жерде даярдык көрүп атып, Чолпон Ата шаарынын бир кичинекей бир кафесине кирип тамак жеп алалы деп кирсек, ал жерде место жок экен да. Биз өзүбүз ушу жергиликтүүлөр баягы барып тамак жейли десек, жер жок. Анткени алыскы мамлекеттен келген туристтер тамактанып аткан экен. Анан аябай ошолорду көрүп дагы биз өзүбүз кубанып атабыз. Иш-чаранын алкагында тегерек столдор өтүп, ал жакта туристтик агенттиктердин өкүлдөрү, инвесторлор жана эксперттер катышып, көп тараптуу кызматташуу маселелерин талкууга алышты.
Саамалык туризм департаменти жана Ысык көл облустук администрациясы тарабынан уюштурулган. Белгилей кетсек, жайкы туристтик сезон былтыр, тагыраагы 2018-жылы 8-майда ачылган. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида, Ысык көл облусу.